Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbet muttaqin ve salatu ve selamu ala Rasuli Muhammedi ve ala alihi ve sahabe ecmain. Ayşe, Allah'ın razı olsun. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din janına bir jolu Peygamber sallallahu janına gelipdir. Biroq tün içinde andan ketdi deydi. Jolsa Ayşe nevizin janынан turup ketdi. Ayşe neviz aytат, men abdan ушунчалык кызгандым дейт да. Ушундай bir азабым келди, ачуум келди, ушундай bir катуумдай bir эмнегедир мындай кызарып, татарып, өң өзгөрүп кетти дейт да Ayşe neviz. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтып келди дейт. Кайра айтып аткан, Ayşe, сага эмне болду? Сен эмне кызган, сен эмне болду? Сен кызганып жатасыңбы мени деди. Ayşe neviz, Ya Rasulullah, kantip men siyaqtı adam, jolsa men okşogan жаш, ушундай баягы гүлү, күчтүү болуп турган аял, кантип сизге окшогон сулуу, ушундай адамдардын сардары болгон эң жакшы адамды кантип эле кызганбай койсун? Жолса Ayşe neviz өзүнө дагы эмне берип атат экен? Определение берип аткан да. Анткени эң жаш аял ошол эле да. Эң субханалла ушундай экен. Ушунчалык даражада айтып аткан, эми сиздей болгон адамды кантип мен кызганбай коем деп атат экен. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага мындай деди. Албетте сага сенин шайтаның келди. Айша радиаллаху анха, о Аллахтын элчиси, эмне менин жанымда шайтан турабы деп сурады. Пайгамбарыбыз ооба деди. Айша невиз, ал эми сенин жаныңдачы Аллахтын элчиси? Баягы бар го негизи эле бардык эле аялдардын табиятында ошондой бир нерсе боло турган болсо, сендечи дейт го. А сенчи дейт да. Койсоңчу сен койбойсуң дейт го менимче. Ушундай барбы? Же болсо субхана бир ушул өзү табият ушундай экен да. Бул жамандоо эмес да. Анткени Хава энебиздин үлгүсү бүткүл аялдардын бардыгына тең эмне болгон? Кыямат күнүнө чейин субханалла калып кала берген. Мисалы, жакшы жашоону каалоо, же болсо жакшы жашоону андан да жакшы болуп кетишин каалоо кимден калган? Хава энебизден калган. Ошон үчүн бардык биздин бардык аял заты Пулотта энеңе чейин, аялыңа, карындашыңа, бүт бардыгында бир нерсе бар экен. Некен ушу жакшы жашоодо мындан дагы жакшыраак болсун деп экен. Кандай эле билесиздер, субханалла, Хава энебиз эмне болду? Шайтан алейхилан айтты, бул бакта мөмөнү же. Жок да жебейм. Апей деди, Хава, сен билесиң эмне жебе деп айткан десе айтат экен. Жок дейт, билбейм. Билбесин, билбейм дейт да. Анда силер түбөлүктүү бейиште каласыңар ушуну жеген болсун деди. Аллах Таала ушуну силерди ушуну жедирбей, атайын силер түшүрөйүн деп атат. Эмне болду? Шарт үздү дагы. Эми ойлоду да, автоматически, деди, кой, мен жалгыз эле болбойн. Адам да бейиште калсын түбөлүктө. Чуркаган боюнча күйөөсүнө бар дейт да. Бир жолу ушунда отуруп бир эже кредит алыптыр. Мындай бар аябай мактап, мындай, короче, бакты, мындай бактын сүрөтүн чийип, баягы аябай бактын сүрөтүн чийип, эгер мындай кыла турган болсо, моодон бак өсүп кетет, үй бүлөң бар, моодон оң болуп кетет, бай болуп кетесиң дейм го. Анан кийин субханалла, автоматически субханалла эмне кылган? Оң болуп кетем деп туруп, баягы кредит алган да. Негизи бардык жөөттөрдүн финансалык пирамидасычы бардыгы тең аялдарга багытталган, билесиңерби? Бүт финансовый пирамиданын бардыгы тең бүт аялдарга багытталган. Ошон себебинен субханалла аялдарды алдап коюш, аларды субханалла баягы бир нерсе менен үгүттөп коюш оңой экен да. Бул баягы кемчилик. Бирок бул нерсе бар да, дайыма болгон боло берет экен. Эмне үчүн мындай айтабыз? Анткени себеп субханалла алар билет экен да, табиятта аял кандай бат аялда алданар. Табиятында ушундай экен да. Кара. Эми барды дагы энебиз адам атага берди. Адам ата болсо эмне деп сураган жок экен да. Баягы бөлүп туруп бергенде эле шарты ошо замат иштеди дейт да. Кандай? Ошо замат. Анан Аллахтын өкүм бузуучун катарында болду. Бирок Хава энебиздин каалоосу кандай эле? Жакшы болуш болчу. Ошондой эле субханалла, мисалы, бүт нерсенин бардыгы ошого расчеттолгон. Ошол себептен бүт сүрө рекламаларда эркек коюлбайт, жалаң аял коюлат.
бүт мен таң калам келет жанагындай машиненин моторунун майына эмне тиешеси бар деп берем да. Турат го. Чын эмне тиешеси бар. Анан субханалла ошол нерсе бардык аялдар тура турган жерде, дүкөндөрдө, бүт эмелерде мисалы алса, эгерде аялдар келе турган жер отурган болсо, ал жерде жалаң эркектердин сүрөттөрү болот. Ушуну унутпаш керек. Анткени мындай качок болгон ушундай нерселердин баардыгы субханалла. Ошол эле мезгилде дайыма аялды бийликке алып келгенге аракет кылышат. Ошондо аялга сен независимаясың деген нерсени үйрөткөнгө аракет кылышат жөөттөр. Сени ушундай бир куугунтуктап атат. Сен жоолугуң куугунтукто, баягы геленизация эмне чыкты эле баягыда. Ушундай феминистке кылып башташат субханалла. Мындай айтканда, мужа мындай жанагындай бир эркекти жек көрүүгө алып келгенге аракет кылышат. Бул бар. Муну айтпаганга болбойт. Айта турган тема ошого эле жакын да. Кара. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Айша, эмне экен? Сенин кызганычың жанында шайтан турган дейт. Эмне деди субханалла? Кайсы аялына кетип калды, мисалы алса. Кайсы менден ушу менин түнүм болгонсо каяка кетип калды? Эми кызгануунун аркасында шайтандын чоң бир пландары турат экен. Ошол сенин эркек болсун, аял болсун, бир нерсе кызганыч. Туура пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен, бейишке ким кирбейт? Дайюсун болот. Эмнеке? Ла ядхулул жанна. Бейишке кирбейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учур чак менен айтып аткан да. Ушул учур келер чак менен. Өткөн чак менен айткан жок да. Учур чак менен азыркы заман ла ядхулул жаннату дайюс. Бейишке субханалла дайюс кызганбаган кирбейт деп аткан да. Бирок бул эркектерге тиешелүү экен. Эркектин кызгануусу өзүнүн чеги бар экен. Ошондой эле субханалла ошол чектен чыгып кетсе, ал дайюс эмес, ал акмак болуп калат. Кызганчак ал мен бейишке кирем дешим, бирок ал чеги бар. Бирок бул жерде аял жөнүндө айтып аткан себебинен аны кийин да түшүндүрүп берем Кудай кааласа. Кара. Эми ошол кызганчактыктын субханалла эң жаман нерсеси. Бир дайыма айтабыз, кызганчактык биринчи адамдын ачуусун, же болбосо адамдын газабыны, же бояктан мындай ойготот экен. Ошол эле мезгилде ошол кызганчактын себебинен ошол адамдын кемчилигин көрсөтөт экен. Жакшы иштердин баарын жаман кылып көрсөтүп баштайт. Шайтандын өзү бир нече эмнеси бар? Куранда айтылганы боюнча чоң бир мындай жолдору бар да. Ошонун бирөөсү жакшыны жаман кылып көрсөтөт, жакшыны жаман кылып көрсөтөт, андан тескерисинде жаманды эмне кылып көрсөтөт? Жакшы кылып көрсөтөт. Качан сенин газабың, ачууң келип турган мезгилде, качан кызганычың, ушуну аял кишинин кызганычы болуп турган мезгилде, орустар ошондой да, жанагындай бир ачуусу келип турган аялдан кач дейт го, орустарда бар билесиңер. Обиженный аялдан качыш керек да. Эмне үчүн ал талкалап сугонун колдон келишинче бүт аракет кылат экен да. Полный бияңында чыгып, мындай айтканда ушундай кылышы мүмкүн да, акырында өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Дегеним эмнекен кызганычта адамдын ушул жериндеги бардык нерсесин ойготот экен шайтан, алейхилана. Ошон үчүн пайгамбар айтат, сен жанага шайтан келип алды. Качан адамда өзү кызганычтан кутулуу өтө оор. Бул чоң бир оору болуп эсептелет. Мисалы, ошол нерсе адам кызганчак, аял киши бөтөнчө кызганчактыкка кирип кеткен болсо, анда эмнекен ал ошол кызганып аткан адамды өлтүрүп коет. Мисалы, күйөөсүн кызганса, күйөөсүн өлтүрүп коет кызганып атып. Баласын кызганып атканда баласын өлтүрүп коет. Көп убактарда мага көп кайрылуу болот да, мисалы телефон менен кайрылып жүргөн баягы. Анан көп убактарда энелер өзүнүн баласын кызганган убактылар да бар. Качан ушу келинчек алганда болду. Субханалла, ал келин өлдү да. Баласын кызганган субханалла эне бул мындай айтканда эч качан ошол баланы мындай бир аял менен жашатпайт. Канча аял алса дагы субханалла ушундай бөлүнүп кеткен болсо дагы субханалла акырында дубалатып өлтүрөт да. Ушундай аябай көп. Эненин балага болгон мухаббат өтүп кетиши анын деген субханалла ошол эмнекен эртеңки күндө ошол баласынын бактысыздыгына себеп болот.
Ошондон анан чыгат. Бул котлет жасаган билбейт экен деп кубалап ийген кишилерди көргөнсүңөрбү? Эми байкуш каяктан билет эми нарынан десем төрөмө түшүнүп калбагыла. Просто баягы тоодон кел же болбосо ал үй бүлөдө котлет жасабаган болсо эмне кылсын эми? Эми үйүнө келгенде ал аябай эле өзүнүн культурун сезгизен келин котлет жасаганды билиш керек экен да, субханалла. Котлет жасаганды билбейт экен кетирип салган. Эмне үчүн? Баласын кызганган. Шылтоодон шуно табылат да. Ошол себептен субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшаны Айша, сенин кызганычың жанында шайтан турат. Ошондой эле күйөөсүнө кызганган аял кишиники эмне экен? Субханалла, ошол аялды өлтүрүп тынат. Тахтакардия, стенокардия, жана ушундай бир жанакындай бир эмелер менен ооруп башташат эркектер, жүрөк оорусуна душар болушат. Жүрөк ооруна көп убакыттарда субханалла, аялы кызганчактын эркектер жүрөк оорусу менен страдайт этет. Ошол эле мезгилде анын көзүнө бардык эле аялдар эмнекен күйөөсүнө жабышып эле ошол күйөөсү алып ошо менен жаткандай сезиле берет. Ошол эле субханалла, ушул эле кылып атат, ошол эле нерсе ушундай кылып атат деген нерсе болот. Эркекте да ушундай нерсе болот. Эркектин да өтө кызганычка кирип кетишилиги аялын субханалла менен тупикке коюп коет. Мен бир силерге айтып берген болушум керек, дагы айтып кайталап коеюн. Бир күнү бир эже келди. Анан ыйлайт байкуш. Ушундай кор болуп кеттим дейт. Анан эми баягы биз өзүбүз постоянно ушу менен алектенген себебинен чисто случайно эле да, эч нерсе билбей эле анан сурап атпайм. Эже байкени сиз деген эме кылып алдыңыз беле? Мындай көз ачкар окуттуң беле? Мага ушундай мен сүйсүн деп. Ооба деп атпай. Эмне кылам мен? Болду уже всё. Өзү мунун аркасында чоң мындай кээ бар да, ысытып бериш керек, анан суутуп бериш керек деген бар го. Isıtıp бергенде баягы сүйүп калат. Сүйүп калат. Айя ушундай жана мээси айланганча сүйүп калат. Но бирок бир жаман жери бар да. Ал сүйүүсү күчөй берет. Канча сыйкырын, кара дубаланган нерсеси узакка созулган сайын аныкы дагы күчөй берет, жанагындай бир күчүнө келген бозодой болот да, актабалыктар барбы? Өзү ушундай. Анан акырындачы ошол аял киши субханалла момундай ойлойт, ал башкарып алам депчи. Жок, башкара албайт, бурчтан чыкпай калат. Анткени ошол киши эркектин көзүнө шайтандар ошо аялынын жанындачы керек болсо уктап атканда мен баягы бирөө тура калып түшүндө аялын башка бирөөнү көргөн соп аялчы. Isıtılган эркек да. Түшүндө аялы башка бирөө менен турганын көрүп тур дагы тура калып жанында жаткан аялын сабап атат да. Былчып атат демеле, момунда бояк жагы жок калыптыр мондайнан. Бир тарабы жок калган. Карасаң, ошон себебинен субханалла шайтан турат деген ушул да. Өзү кызганычтын жана же болсо кызгануу себебинен субханалла бирөөнү окутуп алган эркектердин көпчүлүгү дайым такай эмне болот? Бул дүйнө кордуктун дагын тартып баштайт. Эми аялдыкы болсо ошондой тескерисинче отурган болсо, анда ошол эркек киши эмне болот? Субханаллах, кор болот. Эң жаман нерсеси аял киши оң жагынан парализация этип кала турган болсо, эркек киши сол жагынан парализация этет да. Инсульт, инфаркт болуп өлүп калат. Максимум субханалла 40 жашка чейин эркектик дарамети жоголот. Баардык окулган. Ошондой эле субханалла аял киши 30-35ке чыгып калган мезгилде дайыма субханалла жанагындай бир миомабы, кистабы, короче, эркекке жарабай кала турган, төрөбөй турган болот. Баардык сыйкырлангандар ушундай. Мунун баарды келди. Жана айтабыз го, ким окутат дегенде, ким бирөөнү окутат дегенде маселе бар го. Ошондо биз айтабыз, кызганган, жек көргөн, душманчылыкка, душман тутуп алган адам гана эмне кылат? Окутат. Аллаху акбар. Эми бул жерде шайтан жөнүндө сөз болуп аткандан кийин алейхилана эмне аткан, ошо кызганычтын себебинин ар жагында көптөгөн нерсе бар. Лев Толстой бар го. Мен дайыма айтып берем ушул жөнүндө. Лев Толстой деген билесиңер, чоң канча деген ушундай дүңгүрөткөн бир замандын 18-19-кылымдын, 17-18-кылымдын чоң бир жазуучусу. Өтө бир чоң бир жазуучу да алчы. Ал мусулман болгон, билесиңерби? Мусулман болгон. Ал мусулмандык жөнүндө эмеси бар. Пушкин да мусулман болгон. Мусулманчылык жөнүндө көптөгөн нерселер жазган алар. Ырлары бар. Ушундай очерктер бар. Лев Толстой деген өзүнүн христианство попторго каршы чыккан.
Аны аларды өлгөнгө чейин эле аны эмеден тиги поптор чийип салган. Эме церкве кирген болбойт болчу черковго. Анан ошол өлгөн экен да. Өлгөндө каякта өлгөн билесиңер? Ошол өлгөндө деген жана эмеде өлүптүр. Поезддин жана эмне кылды жана бекетинде. Автовокзал эмес эмне? ЖД вокзалда өлгөн. Анан өлүп атканда ушундай ооруп, ушундай бир кышты эме дейт да, ушундай мондойнан үстүнө эмен жабын алып жатып анан кийин өлүп баратканда анан жанында тургандарга айткан экен да, менин жаным аялым жолотпогула депчи. Ушундай кызганчак болгон экен да байкуштун аялчы. Ошол акырында үйүнө ушундай бир дүйнөзө белгилүү дворянин, байлыгы ушундай бир өтүп кеткен, ушундай бир бай адам, ушундай киши эмне болгон? Өлгөндө көчөдө өлгөн да, бомж болуп. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени себеп субхана бизде да ушундайлар көбөйдү. Кызгануунун өзүнүн чеги бар экен. Эмне экен? Өзү кызгануу уруксат нерсеси бар. Бирок ошонун чеги бар экен. Субханалла, өзүңдүн сүйүңдү мындай бир схемадан чыгарбаш керек. Биринчи сүйүү бул Аллахка болот. Алла Тааланы сүйүү керек. Сүйүү жөнүндө келе турган болсо. Ошо экинчи сүйүү Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү Аллага болгон сүйүү, туурабы? Эмне кандай десе, мисалы Хазирет Умардын эмеси бар. Мен пайгамбардын жанына келсем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен сурады: "Эй Умар, пайгамбарыбызга Умар айтып аткан: "Я Расулалла, мен сизди аябай жакшы, ушундай сүйөм" деди. "Эй Умар, сен өзүңдүн жаныңан да мени жакшы көрөсүң" десе, айткан: "Жок Расулалла, мен өз жанымды жакшыраак көрөм" дейт экен да. Аны айтат экен: "Жок" дейт, "Сен мени өзүңдүн жаныңан артык көрмөйүн. Ата энеңен, бала бакыраңан, бир туугандарыңан, аялдарыңдан аны өз жаныңан да жакшы көрбөсөң, артыгыраак жакшы көрбөсөң, менден эмессиң" деди. Анан Хазирет Умар айтат: "Мен чыгып кеттим" дейт. Анан жолго баратып ойлондум дейт. "Апей, эмне деп салдым мен? Мен туура эмес айттым" деп туран кайрат кылып: "Я Расулалла, мен сизди эмне ата энемен, бир туугандарыман, балдарыман, аялдарыман да, өзүмдүн жаныман да артыгыраак көрөм" деди. Пайгамбар айтат экен: "Ооба" деди. "Сен мени ошондой жакшы көрөсүң. Экөөбүз бейиште ушундай болобуз" деди. Экөө мына жакын. Бул өзү формула. Мусулмандын формуласы. Жолсо эмне экен? Халыкты жаратуучуну, халыкты махлуктан, жолсо жаратылгандан көбүрөөк сүйүш керек. Жаратылган, биз баары жаратылганбыз. Ошондой сен аялың дагы, күйөөң да жаратылган, булардан ажырайсың. Бир күн ажырайсың, субханалла. Анткени пендеге болгон сүйүү, субханалла, адамга эч нерсе алып келбейт. Сүйүү деген нерсенин ар жагында, субханалла, эмне экен? Шайтан туруп алат экен көбүрдө. Бир убакыт эски ырларды уксаң, тияка убакта бала санат ырлар экен да, санат. Андан кийин бир мезгил, анан кийин бир санат ырдан кийин, анан кийин башкача ырлар бар. Андан кийин сүйүү азыр бүт эле сүйүү жөнүндө экен да. Баарыбыз эле сүйө беребиз азыр. Көзүбүз менен сүйөбүз, бутубуз менен баары сүйө берет азыр. Ушундай нерсе карасаң, эми көпчүлүк кичинекей жаштардын баардыгы тең азыр ошо сүйүүнүн эмеси болуп калганбыз. Эмне болуп калдык? Кулу болуп калдык. Өзү бунун аркасында шайтан турарын унутпашыбыз керек. Алейхи лаана. Эми пайгамбар Айшене сурап экен: "Я Расулалла, эй Алланын элчиси, ал эми сенин жаныңда шайтан барбы?" деди. "Ооба" деди. "Менин да жанымда шайтан бар. Бирок Аллах мага жардам берип, ал мага баш ийди" дейт. Эмне экен? Субханалла, шайтан пайгамбарыбызга баш ийип берди. Акыркы пайгамбар болгон себебинен. Пайгамбарыбыздын эмне экен? Урмат, Аллах Таала баш ийдирип берип койду. Бирок биз баарыбыз тең баш ийдире албайбыз биз. Олия болсоң да баш ийдире албайсың. Ошол себептен айтабыз биз, баардыгыбызда жин шайтан бар деп. Мисалы алсам, менде жин жок деп айта албайт эч ким. Менде шайтан жок деп айта албайт. Ушул жерде бүт баардыгы тең. 6 миллиард, 8 миллиард адам болсок, 8 миллиарддын ар биринде бар да. Бирөөнү жок эмес. Эмне үчүн деди? Субхан баарында бар. Бул эми ал карийин деп, ал биздин ал илгертен бери жабышылган жинибиз. Бирок эгерде ар жагынан башка бирөө боло турган болсо, эмне экен?
анда субханалла биздин жашообуз кордукка айланып калат экен. Дагы бир хадисте ушул хадистин бир жагы бар экен, Табарайында келген экен. Ошол эле субханалла нерседе качан намаз бүткөндөн пайгамбар намаз окуганы кеттир. Кийин пайгамбар жана сени шайтан ээлеп алып туруп Айша деген экен. Дегеним, урматтуу бир тууганым, эжекелерим, бир туугандарым, өзүбүздү субханалла нафсибизди же болбосо каалоо, жеке каалообузду ооздуктаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол кызгануунун же болбосо ушундай бир өтө бир сүйүп кетүүнүн мындай эмесине кирип, кулунда аңына кирип кетип, кийин кайра чыга албай калбайлы. Кызганыч шариятыбызда эркектер үчүн уруксат экен. Аялдар үчүн эмне экен? Тыюу салынган экен. Бирок ошондо болсо эркектерге да аялдарга да тыюу салынган чеги бар экен. Бардыгын өзүнүн орду менен болсо, иншалла, албетте биздин жашообуз болот. Бу дүйнө, о дүйнө дейбиз го. Жок, о дүйнө, бу дүйнө дейбиз, эки дүйнө субханалла бактылуулукка келишке, жашоого себеп болот экен. Аракет кылабызбы? Субхан хамдик, ашхаду ла анта, астагфирука ва атубу илейк.